аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү жамааттык медианын эл собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз түз эфирдеги Эл Собол программасын көрүп баштадыңыз. Эфирде мен Айгерим Кулатбекова алып баруудамын. Бул жолу биз аракет жаңы конуштарда жашаган жашоочулардын жашоосун жакшыртууга арналган долбоор туурасында сүйлөшөлү деп турабыз. Ал үчүн студияга She Starts аялдар арасындагы ишкердүүлүктү өнүктүрүү фонду коомдук бирикмесинин аткаруучу директору Махабат Жакееваны чакырганбыз. Урматтуу көрөрман жана угарман, эгер сиз бизди социалдык медиа аркылуу түз эфирде көрүп жаткан болсоңуз, сурооңузду же ой пикириңизди жазып калтырсаңыз болот. Эфирдин жүрүшүндө сиздин пикирге да кезек беребиз. Кутман күнүңүз менен студияга кош келиңиз. Кутман күнүңүздөр менен, рахмат. Негизи ошо аракет долбоору жөнүндө сурасак, ошо бул жылы эмнеси менен өзгөчөлөнүп турат, ошону айтып берсеңиз. Мүмкүнчүлүк түзүп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Негизи бул долбоор боюнча өзүңүз басып айтып кеткендей, бул долбоорубуз былтыр башталган. Быйыл 2-чи жылыбыз. Негизги жалпы маалымат берип кетсем кыскача, бул долбоорубуз ошол Бишкек шаарында жайгашкан 7 жаңы конуштарды камтуу менен жүрүп жаткан долбоор. Долбоорубуздун жалпы максаты ошол конуштарда жашаган жашоочулардын жашоосун жакшыртуу. Бул долбоордун алкагында 5 уюм иштейбиз. Анын ичинде ошол 3 компонент боюнча биздин уюм ошол 3-чү компонент боюнча иштейт. Бул компонентте биз ошол конуштарда жашаган айымдардын жашоосун жакшыртуу, ошол мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, жумушка орношуу аркылуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү. Бирок ошол багытта анан ар түрдүү иш-чаралар жасайбыз. Анан эми сурооңуз жана кандай өзгөчөлөнүп атат дегенибиз. Былтыр дагы окутуулар болгон, ошол эле максаттар коюлган, Былтыркы 1-жылы болгондугуна байланыштуу баягы жалпы иш-чаралар аткарылган. Ошол ар кандай, мисалы үчүн жеке инсандык өнүгүү боюнча, финансылык сабаттуулук боюнча деген багыттарда тренингдер өткөрүлгөн, мындай жалпысынан мындай маалымат берүү, окутуу багытында көбүрөөк иш-чаралар жүргүзүлгөн. Ал эми быйылкы жылда айырмаланып, ошо былтыркы жылдын жыйынтыгы менен дагы көп мындай суроо талаптар, көп мындай өнүгүүгө болгон талаптар бар экендигин көрүп, анан быйылкы жылда кошумча дагы ишке орношуу боюнча, андан сырткары ошол электрондук, ошол жанагы санарип көндүмдөрдү себеби көп көрдүк. Ошол эле тренингдер өтүп аткан учурда ошол колунда болгон телефондук мүмкүнчүлүктөрүн көрбөй, ошону кантип колдонсо болот экен деген көп тоскоолдуктар жаралды. Ошондуктан быйылкы жылда ошол санарип көндүмдөрүн жакшыртуу боюнча, электрондук соода сатык боюнча, себеби өзүңүз билгендей бүгүн ошол интернет күндүн талабы болуп атат. Интернет менен электрондук сооданы жүргүзүү да көп мүмкүнчүлүктөр жаратат экен. Ошондуктан бул багытта да тренингдерди өтүп атабыз. Бүгүнкү күнгө чейин да өтүп атат. Анан кийинки дагы кошумча кошкон жаңы иш-чараларыбыздан болсо, ошол айымдардын былтыр мисалы үчүн 105 деп камтыганбыз айымдарды. Быйыл жаңы алардан башка 105 айымды дагы камтып атабыз. Былтыркылар быйыл катышууга мүмкүнчүлүк болгон жокпу? Быйыл жаңы жана мисалы үчүн электрондук соода боюнча деген тренингтерге катышууга мүмкүнчүлүктөр бар болду, себеби былтыр алар жок болгон. Быйыл дагы ошол жаңы кошулган иш-чараларга былтыркы катышкан катышуучуларды камтып атабыз. Ошолордун ичинде мына азыр айтып келатсам, ошо жанагы былтыркы быйылкы жылкы катышуучулардын арасынан конкурстук негизде тандап алып, кыска мөөнөттөгү профессионалдык курстар деп коебуз. Ал мисалы үчүн жана кошумча жаңы кесипти алууга мүмкүнчүлүк болуп атат. Ал мисалы үчүн кулинария боюнча, то есть кондитер кесибин, мисалы үчүн SMM маркетолог деген кесипти, бухгалтер кесибин алууду, кошумча жанагы мисалы үчүн бир аз базалык билими бар, бирок ошону бүгүнкү күндүн талабына ылайык жакшырткым келип атат деп баягы кесибин жогорулатуу деп коебузбу, билимин жогорулатуу сыяктуу, же болбосо жалпы эле ушуга шыгым бар, бирок мисалы үчүн тигем, бирок ошол бычканды моделировать эткенди үйрөнүп алсам деген айымдардан тандап, бүгүнкү күндө 58 айымды ошондой конкурс негизде тандап алып, алардын окуу курстарынын акчасын төлөп берип,
ошол курстарга жөнөттүк. Бүгүнкү күндө ошол бухгалтер 1С боюнча окуп атышат, 1С боюнча, анан СММ специалист болуп окуду, кулинарияны мына кечээ бүтүп сертификаттарын колуна алышты. Андан сырткары ошол конструктор моделирование, чач кесүү, тырмак жасоо деген мындай атайын кесиптик кыска мөөнөттөгү курстарды окутууга мүмкүнчүлүк туулду. Ошол контракттарын төлөп берип, ошол айымдарды окутуп атабыз. Муну менен ошол айымдар окуп алып, ошол кесипке ээ болуп, балким өзүнүн үй шартында болобу, чакан мындай бизнесин ачууга мүмкүнчүлүк болсо деп атабыз, же болбосо андан сырткары башка жумушка орношуп кетүүгө мүмкүнчүлүк алса деген максаттарыбыздын бири. Анан мындан сырткары дагы кошумча мындай шитокс деп коебуз. Мындай чакан форматта ошо кызыктуу болгон спикерди таап алып, чакырып, ошол адамды ошол конуштардын өзүнө барып, бул мисалы үчүн тренингтер болгондо биз аларды чакырабыз шаарга, мүмкүн болушунча атайын шарттары бар залдарды уюштуруп ошол жака чакырабыз. Ал эми бул шитокс форматында болсо биз ошо конуштарга барып, мындай чай үстүндө деп коебузбу, баарлашып, ошол көйгөйлөрдү талкуулап, ошол айымдар үчүн дагы кандай маселелер бар, дагы кайсы багыттарды өнүктүрсөк, ошол талаптарга, суроолорго, сунуштарга жараша ошол бул долбоорубуз дагы 2 жылдык уланат. Ошон үчүн ошолорду эске алып кийинки иш-чараларыбызда пландаганга мүмкүнчүлүк болот да. Андан сырткары дагы ошол жанагы ийгиликтүү үй бүлөлөрдү чакырып, алардын баягы долбоор өзүнүн аталышы жашоочулардын жашоосун жакшыртуу деп атпайбы. Ошон үчүн биз айымдар менен иштесек дагы баягы стереотиптик көз караштар абдан көп. Ошол эле ишкердик кылуу, негизи эле адам өнүгөйүн дегенде көп тоскоолдуктарга дуушар болот. Анын ичинде ошол эле үй бүлөдө жолдошу, балким же болбосо үй бүлөнүн башка мүчөлөрү, балдары, кыздары түшүнбөстүккө кабылып, айым көп учурда ошол эле окутууларга келүүгө дагы көп тоскоолдуктар жаралат да. Анан бизнес кылуудагын айтпай эле коелу, ар кандай суроолор, сөздөр болот. Ошон үчүн ошол маселелер, ошол тоскоолдуктар кичине азайса деген максатта ошол жана ийгиликтүү үй бүлө, ишкер үй бүлөлөрдү чакырып, мындай ролевой модель деп коебузбу, аларды чакырып, ошол менен да баарлаштууларды уюштурабыз да. Ал жака мисалы үчүн ошо биз айымдарды жолдоштор менен кошо чакырабыз. Алар келип ошол жерге, ошол үй бүлөлөргө чогуу ушундай эле баарлашып, суроолорун берип, ал эми спикерлерибиз болсо ошол өзүнүн көп учурда ийгиликтүү ишкерлердин баягы ийгилигин көрүп эле биз мындай деңгээлге кандай жетебиз, шартыбыз жок деген көп мындай болот да, барьер болот. Ал эми ушул жолугушууларда алар кандай кыйынчылыктарды көргөн, кантип ушул иштерди жасап отуруп бүгүнкү деңгээлге жетти, ийгиликке жетти дегенди айтып берип, ошо баарлашып, суроо беришип, мындай аябай жакшы шарт болот экен. Биз бир нече жолу өткөрдүк уже. Буга былтыркы жылдын эсебинде да бир аз өткөргөнбүз, быйылкы жылда да өткөрдүк. 2 жолу болду уже. Аябай мындай жыйынтыктар жакшы да, кызыгуу абдан көп. Баягы жөн эле тренингтерди окута бергенде дагы мындай анын ичинен да суурулуп чыгып, ошол алган билимин практика жүзүндө ишке ашырып колдонгон баардыгы боло бербейт экен. Эми бул закон ченемдүү нерсе. Бирок ошонун алган билимин анан бул практикалык жүздө жанагыдай жолугушуулардын негизинде дагы кошумча маалымат алып, ошол практика жүзүндө колдонуп кете турган инструменттерди, кеп кеңештерди алганда көбүрөөк жыйынтык болот экенин көрө алдык да. Ошон үчүн быйылкы жылдын эсебинде ошол жанагы кесиптик кырска мөөнөттөгү курстарды окууга дагы мүмкүнчүлүк болду. Жаңы кошумча тренингтерди кылдык. Анан бул жанагы шитокс, анан үй бүлөлөр менен жолугушуу форматындагы иш-чараларды да кошуп атабыз. Андан сырткары ошо жана өнөктөштөрүбүздүн бизден ушул окуткан айымдарыбызды дагы алып кетүүгө мүмкүнчүлүк бар. Ал уже ишкердүүлүк боюнча окуп, анан анын ичинден өзүнүн идеясын презентация кылып, эгер баягы ишке аша тургандай презентация болсо, анан анын ичинде чакан грант утуп алууга да мүмкүнчүлүктөр бар да. Ошон үчүн мындай жакшы шарттар түзүлүп атат. Анан тоскоолдуктар албетте бар. Ал боюнча дагы айтсак болот да. Ооба, сиз айтып жаткан ошо аларды бир кесиптик жактан эле окутууларды окутпай, жеке өзүнүн инсандык тараптан өнүктүрүүгө арналган, өзгөчө алар жашаган аймакка барып, бир жакындык форматында өтүп аткан социалдык медиадан да көрүп калдым. Анан ошол жактан мындай кандай нерселерди биле алдыңыздар жакында? Буларда чын эле кандай кыйынчылыктар, биз сырттан баамдагандан сырткары дагы кандай көйгөйлөр, тоскоолдуктар бар экен?
Албетте бул эң биринчи тоскоолдуктар бул ошол эмне үчүн биз окууларыбызды, иш-чараларыбызды көбүнчө жеке өнүгүүдөн баштайбыз. Себеби көйгөйдүн көбү эле ошондо экен да. Айымдар баягы күнүмдүк турмушта жүрө берип, ошол өзүн өнүктүрүүгө көп маани беришпейт экен да. Даже ошо кыялдануу, эмне максатың бар, кайсы багытта кесип алып үйрөнгүң келет, кайсы багытта билим алгың келет, кайсы адам менен жолугуп баарлашкың келет деген суроолорду да узатканда көп учурда билбейм деген гана бир жооп алабыз да. Кыялың эмнеде десек дагы ойлонуп калат. Көп байкадык ошо суроолордун жыйынтыгында дагы айымдарыбыз кыялданганды унуткарып койгон экен. Көп учурда ошол үй бүлөсүнүн кыялы, ата энесинин кыялы, баласынын кыялы менен эле жүрөт экен дагы өзүнүн жеке кыялын айта албайт экен, биле албайт экен. Анан ошо азыркы кепки кыстырмадагы онлайн форматында дагы окутуп атабыз. Бул жеке өнүгүү, инсандык өнүгүү боюнча Ахакижи деген өнүктөшүбүз бар. Алар уже бир жума болду. Ушул жуманын башы менен онлайн ушу жеке өзүн өнүктүрүү боюнча дагы сабактарды өтүп баштады. Себеби адам баягы бизнести жасоо үчүн өзүн өнүктүрсө, сен кандай адам болсоң, бизнесиң ошондой болот экен да. Эгер өзүңдүн оюң бир жерге топтолбой, максатыңды так билбесең, бизнести кайсы багытта жүргүзүш керек, баягы жыйынтыгында кандай максатка жетиш керек экенин билбейт экен да. Себеби ою чаржайт. Анан албетте жана тренингтердин алкагында анан биз жана көндүмдөрүн жакшыртуу. Эң негизги көндүм ошол адамдын өзүнүн оюн топтоо, максатын аныктоо, жанагыдай чаржайт ойлордон алыс болуу, айрыкча жаман ойлордон, бирөөнү жамандоодон, бирөөнүн жашоосуна суктануудан. Себеби мүмкүнчүлүктөр абдан көп. Анан ошол биздин долбоорго катышуунун негизинде ошол баягы биз уктап эле жаткан экенбиз деп көп комментарий келип атат. Ушунча мүмкүнчүлүк түзүп атканы гана бар, ыраазычылыктар болуп атат. Эң негизги көйгөй ошол жана түшүнүү, колдоо, үй бүлөдөгү болгон түшүнүү, колдоо. Көйгөйүбүз бизде ошол көбүрөөк болуп атат. Эми иштеп атабыз ал үстүндө. Былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл жылыштар көп, конечно. Себеби ошол үй бүлөдө чогулушка, кезигүүгө үй бүлөнүн чогуу чакырган дагы жакшы эффект берет экен. Себеби башында мисалы үчүн өзүлөрү келгенде көп жолдоштору түшүнбөй, каяка эле барып атасың, алар сени баягы мындай сөздүн ачыгына келгенде эмне үй бүлөң менен ажырашып кет деп үйрөтүп атабы деген түшүнбөстүк сөздөр да көп болот да. Баягы каяка барып эмнени окуп келип атасың деп, жана ошон үчүн биз айымдарга да айтабыз дайыма, эгер ушундай түшүнбөстүк, каршылык болсо, албетте жолдошуңузду кошо ээрчите келиңиз деп да айтабыз да. Себеби алар баягы келип тренинг учурунда берилип аткан маалыматты көрүп, практика, биз баягы теория гана бербестен практикада жүзүндө иштейбиз да. Ошолорду көргөндөн кийин анан алар колдоп, наоборот, сен ошол жака барып келгенден кийин маанайың жакшы болуп келдиң, сонун ушу сага мындай жакшы жагып атат окшойт деп баягы. Себеби өзүбүз билгендей айымдын маанайы үй бүлөдөгү аба ырайын дагы түзөт да. Ошон үчүн баягы айым бактылуу болуп өзүнүн оюн ишке ашыра алган болсо, үй бүлөдөгү мамиле, үй бүлө мүчөлөрүнүн ортосунда мамиле, баланы тарбиялоодо мамиле, негизи эле айымдын билими, кругозору кенен болгону бул балага болгон тарбияда жакшы болот, сапат болот да. Ошон үчүн көйгөй эң биринчи ошо түшүнбөстүктөргө жолугабыз. Анан ошол жоопкерчиликти алуудан көбүрөөк коркобуз да. Жана зона комфорта деп коебуз го, баягы көнүп алган турмушунда жата берет да. Бүгүн жумушум бар эле деп кээде шылтоо айтып коет, чакырсаң келбей коет. Биз айтабыз, эми бул жакта болгон шартты түзүп берип атабыз. Сиздер мүмкүн болсо ошол убактыңыздарды туура пайдаланып, себеби бул келечегиңизге болгон инвестиция деп айтабыз. Так албетте баягы мындай прям катуу чоң көйгөй жок бар деп же болбосо жок деп айтпайбыз. Эми күнүмдүк көйгөйлөр болот албетте. Эң негизгиси ошол баягы тоскоолдуктар, түшүнбөстүктөн тоскоолдуктар болуп атат. Анан жоопкерчиликти алууда кичине мындай кыйналып атабыз. Себеби баягы адам мындай караңгылыкта жүргөн адамда айтып коет го, окуучу даяр болгондо окутуучу табылат. Көп учурда ушуну сурайын деп аткам сизден. Анткени жана биз 105 айымда окутушубуз керек деп айтып атасыз. Анан мен негизи долбоордун катышуучуларынан интервью алып жүргөндө дагы кандай жакшы натыйжа бергенин айтышат. Бирок катыша электерде көйгөй бар да. Анан аларды чогултууда, бир долбоорго башында катыштырууда кандай мындай туш болосуңар, кантип аларды тартып атасыздар чын эле?
чын бул аябай чоң көйгөй мобилизация кылган. Себеби былтыркы жылы аябай кыйынчылык болуп, мындай түшүнбөстүктөр болгон. Биз албетте бул маалыматты таратууда жана 5 партнер иштейбиз деп атпайбызбы, өнөктөштөр. Ошолордун ошол бирөө ошол конуштарда буга чейин дагы долбоорлор менен уже 30 жылдап иштеп келген экен. Анан алар жеринде көйгөйлөрдү көбүрөөк билет да. Алардын жардамын колдонобуз, анан жергиликтүү башкаруу органдарынын жардамын колдонобуз. Ошол квартал башчылары, азыр инициативный группалар деп түзүлгөн, ошол жооптуу адамдардан, ошол мындай көчө деп коебу, ошолорго башчылары бар. Ошолор аркылуу чыгабыз, аларга маалымат айтабыз. Бирок антсе деле баягы көйгөй бар. Себеби биздин байкашыбызча ошо маалымат баягы белгилүү гана группага жетет экен дагы, андан ары тарабай калат экен. Анан маалымат айтылган күнү да өзүбүз бүгүнкү күндүн баягы жыйынтыгы катары көрүп атпайбызбы? Ар бир конушта өзүнүн WhatsApp группалары бар, социалдык группалары бар. Анан ошол жака маалымат салабыз. Бирок ошондо деле көрдүк да, көп учурда баягы күнүмдүк турмуш менен жашаган адамдар мындай маанилүү маалымат экенине көңүл бөлбөйт экен. Анан дагы бир көйгөйгө туш болдук. Баягы сетевой маркетинг деп коет го. Ошол жөнүндө көбүрөөк да сатам, алам деген маалымат көп салына берип, адамдар мындай маани берип, түшүнүп, ошонун ичинен иргеп тандап алганды билбей калыптыр да. Анан биз маалымат салганда деле ушу көп маалыматтын арасында жоголуп кетип атат да. Анан азыркы күндө ошол жана квартал башчыларынын, көчө башчыларынын жардамы менен былтыркы жылкы катышкан айымдарыбыздын жардамы менен жаңы аудиторияга маалымат таратканга аракет кылып атабыз. Анан албетте телефон менен эрикпей ар бир чалган айымга түшүндүрөбүз. WhatsApp группаларда ар түрлүү баягы каражаттарды колдонуп маалымат беребиз. Кээде урушабыз дегендей, кээде табышабыз, эми ар түрлүү адамдык ресурста баягы ар түрлүү түшүнүү деңгээлибиз, кабыл алуу деңгээлибиз ар түрлүү да, ошого жараша көйгөйлөрдү жеңгенге аракет кылып атабыз. Бирок салыштырмалуу быйыл жыйынтык жакшы. Анан жана шитокс дебедикпи? Бул жакта ошол биз катышып аткан айымдар эмес, биздин долбоорго такыр катыша элек айымдарды камтыганга аракет кылып атабыз да. Себеби ошол сүйлөшүп отургандын ичинде анан биз баягы долбоор жөнүндө айтып берип, мына долбоордун момундай мүмкүнчүлүктөрү бар дегенде, анан уже жана катышып аткан, уже бир кандайдыр бир жыйынтыкка жетишип калган, жылыш болуп калган айымдар баягы эмоциясы менен ушундай долбоор, ушинтип окуп атабыз, мына монтип мен жыйынтык кылып калдым, мына мен монтип бизнесимди баштап аракет кылдым дегенде айтканда, анан сен каяка барып атасың, эмнени окуп келип атасың деп кызыккан жаңы адамдар да болуп атат да. Ошон үчүн баягы былтыркы жылда уже мобилизация кичине жеңилдеп калды десек болот, бирок дагы эле көйгөйлөр бар. Мындай биринчи фазанын бүтүрүүчүлөрүн сиз мындай тирүү мисал катары айтып жатпайсызбы? Чын эле алар деген бир долбоордон катышып, анын мындай пайдалуу экенин билгенден кийин, андан кийин андай долбоорлорго ачык болуп, бул дагы жаңы билимдерди алганга даяр болуп калышканын көрүп алдым да. Анткени башында ошо сиздин долбоордон өтүп, андан кийин дагы издеп, башка долбоорго катышып калган ошол эле каармандарды көп көрөм да. Анан ошо былтыркы жылдын бир ийгиликтүү учурлары катары кандай иштерди аткаргандарын айта аласыз? Былтыр ошо жанагы окугандан алкагында жана чакан гранттарды алууга мүмкүндүк болду деп атпайбызбы? Ошолор биздин могу жалпы тренингтерди катышкандан кийин анын ичинен иргелип, кайра анан жанагы ишкердүүлүк боюнча окутууга катышып, акселерация деп да коебуз. Аларды өзүңүз айткандай, биз бул аракет долбоорунун алкагында гана камтыбастан, башка жүрүп жаткан долбоорлор жөнүндө дайыма маалымат беребиз. Биздин уюмдун өзүнүн максаты ошол да, ошол ишкердүүлүк кылууга, айымдар үчүн болгон мүмкүнчүлүктөр боюнча маалымат бере беребиз да. Анан ошол тренингтерден өткөндөн кийин ошо баягы ишкердүүлүктүн эмне экен, идеяны кантип тандаш керек экен, аны кантип ишке ашырыш керек экен, каяктан инвестиция тапса болот экен дегенди окуп алгандан кийин анан өзүлөрү эле баягы чынында изденип калышат экен. Анан мисал катары былтыркы ошол окуган ишкерлерибиздин арасынан мына бүгүнкү күндө уже окуу борборун ачам деп уже шарттарын түзүп, окуучуларын топтоп, мурун баягы үйүндө короодо эле ойногон балдар, бир келинибиз бар. Ал айткандай, мурун короодо эле кошунанын балдарынын баары эле бизде короодо ойнобой, эмнегедир эле биздин короодо чогуу ойногонду жакшы көрөт, урушпай, талашпай ойношот дейчү. Азыр эми ал мындай чакан китепкана ачып, ошо балдарды тарбиялоо боюнча мындай садик деп, бала бакча сыяктуу үй шартында азыр өкмөт тарабынан ошо жана акселерация, ошо бала бакчалар боюнча акселерация программасы ачылган.
ошол дагы бир жагынан мындай мүмкүнчүлүк болуп атат. Ошо жана лицензия албай үй шартында мындай чакан бала бакча ачканга мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Ошону баштап атат. Бир айымыбыз мисалы үчүн жанагы кейтеринг деп коебуз го, чакан иш чараларды ошол тамак менен камсыз кылуу багытында дагы баштады. Ошо бүгүнкү күндө биздин негизги максатыбыз да ошол, окутуп эле кой берип койбой, колдон келишинче аларды колдогондо да балким ошо алар өндүрүп аткан продукцияны сатып алууда ошол кандайдыр бир эгер талаптарга жооп берсе, шарттарга жооп берсе, аларды сатып алганга аракет кылабыз, кызматын сатып алганга аракет кылабыз. Ушундай мындай чакандап, мындай акырындап баштап аткан бизнестер бар. Анан бул ушу быйылкы жыл, келеки жылдын иш чаралары менен дагы алардын билимдерин ошол нетворкинг деп коебуз да, жана байланыштарын түзгөнгө жакшы аракет кылып атабыз. Ошол мисалы үчүн кейтеринг кой берген айымыбыз бүгүнкү күндө ушу жана кулинария курсуна дагы кабыл алынып, аны да окуп бүттү. Бул дагы ошол өзүнүн кызматын көрсөтүүдө сапатты жакшыртууга дагы салым кошулат экен. Анан өзү айткандай, кээ бир продукцияны мындай ичинен сыртынан эле биз көп учурда ошондой да даярды алып жесек түшүнбөйбүз да. Өзүң ичинки кухняны көргөндөн кийин көп нерсени түшүнүүгө дагы, ошол кызматты көрсөтүүгө, сапатты жакшыртууга, ошол бааны коюудагы да туура эсептөөнү дагы ошол көнүмдөрүн жакшы жакшыртат экен. Анан дагы айта берсек дагы ошол бала бакча, окуу борбору, чач тараш кызматын көрсөтүү деген сыяктуу ошол мурун жанагыдай үй шартында эле кийим тигип аткан болсо, баягы заказды алып эле тигип аткан болсо, азыр уже балким мындай өзүнүн брендин чыгарсакпы же Wildberriesке чыксакпы деген да мындай уже ойлору дагы кичине ирээттелип калды десек болот да. Эң негизгиси мындай баштап көрүшкөндөн кийин сиз айткандай жаңы мүмкүнчүлүктөрдү издеп башташат же ал өзүнөн өзү табылып, алардын мындай мүмкүнчүлүктөрүн дагы кеңейткенге жолдор ачылып жатыр да. Бизде азыр Facebook колдонуучуларынан суроо келди, мындай долбоорго аймактар кандай жол менен тандалып алынат дейт. Азыр биз Чүйдүн тегерегиндеги жаңы конуштарда болгон долбоорду айтып атпайбызбы, ошо башка жактагылар кантип катышат, деген болобу деген суроо окшойт. Бул долбоорго, именно аракет долбооруна тилекке каршы баардыгын камтый албайбыз. Негизи эле долбоордун ушундай өзгөчөлүктөрү болот. Өзү мындай такталган локацияларды камтый алабыз. Мисалы үчүн бул аракет долбоорунда Бишкек шаарынын 7 жаңы конушу катышып атат. Айта кетсем, бул Ала тоо 3, Ак Ордо 2, Ак Ордо 3 конушу. Анан ылдый жакта Дордо 2, Алтын Казык, Акжар, Адилет деген 7 конуш катышып атат. Эми Ош шаарында болсо 4 конуш катышып атат. Биз Бишкек шаары боюнча иштеп атабыз. Ош шаарында Эделбейс 1, Алай 1, Алай 2, анан Манас Ата конушу деген 4. Ал жакта биздин жана 5 уюм деп айткан уюмдарыбыздын 2 иштейт, биз Бишкекте иштейбиз. Бул долбоорго ошол башында айтылып атканда, биз дайыма жылдын башында долбоор башталып атканда өзүбүздүн социалдык баракчаларыбызда маалымат беребиз. Долбоор башталып атат. Мына могу конуштар же болбосо бул региондор катыша алат деп аракет кылабыз. Негизи эле жалпы долбоорлордо ушундай маалымат берилет. Ошон үчүн дайыма сунуштайбыз, ошо биздин социалдык баракчаларга кайтарып мындай катталып алыңыздар. Ал жактан кандай иш чара болуп атат, акылуу же акысын төлөп, кээде себеби мындай чакан ак төлөөнүн негизинде дагы окутуулар уюштурулуп калат да, гези күйүүчүлөр уюштурулат. Ошон үчүн мүмкүнчүлүктөр ал жакта көрсөтүлөт. Ал эми бул аракет долбоорунда албетте башка конуштардан деле көп бизге да комментарийлер келет. Бизде дагы көйгөйлөр көп, эмне үчүн биз окуй албайбыз депчи. Бирок бул долбоор башталганга чейин ошол биздин өнөктөштөрүбүз, донорлорубуз алар мындай изилдөө жүргүзүп, алар деле түшүнүп жатат. Бизде Кыргызстанда эми баягы Кыргызстанда эмес, негизи эле бул айрыкча баягы конуштарда көйгөй көп экени көрүлүп атат. Бирок тилекке каршы мунун баары мөөнөт, акча каражатына байланыштуу болот. Ошон үчүн ошол изилдөөнүн негизинде анан ушул 7 конуштун көйгөйү аябай 11 конушта, эми Ошту кошкондо 11 конуштун көйгөйү аябай мындай күчүрөөк экен. Ушуларды баштасак, ушулардын көйгөйлөрүн чечип баштасак деген максат менен тандалып алынганда бул конуштар. Ошон үчүн аракет долбоорунун алкагында ушул 11 конуш менен иштеп жатабыз да.
Эми ушул айымдардын мындай жаш курагы кандай, анан мисалы башка жакта эгер ал биякта көпчүлүгү билими жокторго карата болуп атат да, анан эгер жогорку билими барлар да катышып ушинтип өзүмдү башка жактан кошумча кесиптик билимдерди алам десе деле ала бересиңерби, ошо кандай талаптар бар болот? Албетте биз мисалы үчүн жаш өлчөм койгон эмеспиз. Жалпы аялдар менен иштейбиз. Анын ичинде дагы билими бар, билими жок, ажырашкан дагы там күйөөсү бар деп бөлбөйбүз. Жалпы айымдарга багытталган. Себеби айым деген эле ат да, ошон үчүн албетте биз сурайбыз 18 жаштан өйдө болуш керек деп айтабыз. Бул эң негизги, себеби ушу тренингтерге катышуу, кесиптик билим алууда бул негизги талап да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө 18 жаштан өйдө болсун деп айтабыз. Анан ары жагын жаш мүмкүнчүлүгүн чектебейбиз. Албетте баягы сунуш катары айтабыз, эгер мисалы үчүн 60, 70, 80ге чыгып кетсе, бизнес биз баягы негизги басымды ошол ишкердүүлүк кылып кетсе, же болбосо ишке орношуп кетсе деген басым жасап атабыз да. Ошон үчүн албетте баягы өтө 70-80ге чыгып кеткен апаларды деле кээде катышып келип, айрыкча жанагы жолугушууларга келип катышат. Ал жакта мындай чектебейбиз. Бирок баягы окутууларда айтабыз да, мисалы үчүн негизи эле баягы жаш өтүп калса дагы, мисалы үчүн санарип көндүмдөр, электрондук соода деп окутканда алар кабыл алууда оорураак болот экен да. Ошон үчүн аларга айтабыз да, сизде үй бүлө мүчөлөрүңүз бар да, келиниңиз бар, кызыңыз бар, ошолорду жөнөткүлө деп айтабыз да. Ошолорду жөнөткүлө. Анан албетте билимиңиз бар экен, сиз окубаңыз деп айтпайбыз. Баардыгына эч кандай чек жок. Каалап мүмкүнчүлүгү келип, убактысын бөлгөнгө шарты келип атса, албетте аларда дагы, мисалы үчүн биз азыркы тандап алган курстарда деле окуп атышат. Андай билим биз бар жок деп эч кандай талап жок ал жакта. Самый главный, эң негизгиси эле ошол айым ушул долбоорго катышам дегенден кийин баягы алымкан болбош керек да, баягы бир күн келип, 2 күн келип, 3 күн жок болбой. Биздин эң негизги талабыбыз ошол. Долбоорго келдиңизби? Себеби өзүбүз айтпадыкпы 105 айым деп, 105 деген менен биз мындай бирөөндө келип, экөөндө келбей калып деп эсептегенде негизи 300дөн ашып кетип атат да. Бирок дайыма башынан аягына чейин катышканда биз колубуздан келишинче 105 айымды камтыганга аракет кылып атабыз. Себеби баягы жыйынтык болуш керек да. Чала окуй бергенде албетте жыйынтык анча болбойт. Эгер чынында баягы билимимдеримди жакшыртып алып, бир кандайдыр бир бизнести баштоого же жумушка орношуп алса, бул биз үчүн максатыбыз ошол да. Ошонун адамдын өзгөрүү, ой жүгүртүүсүн өзгөртүп, баягы биз бер, жардам бер, мага бер деген эле иждивенческий деп коебуз го, ошол ой жүгүртүүдөн алыстатсак деп атабыз да. Бул ой жүгүртүүдөн алысташ үчүн жанагыдай жеке ой жүгүртүүсүн өзгөртүп, анан мүмкүнчүлүктөрдү көрүүгө шарт түзүп атабыз. Ошон үчүн негизги талабыбыздардын бири башынан аягына чейин мен убактымды бөлүп, үйдөгү шарттарымды жайгарып келип катышам деген каалоосу болуш керек да. Бул анан жана жоопкерчиликти сезиш керек. Эгер жок, баягы келип мындай катыша албайм десе, анан биз дайыма айтабыз, анда ошол катышам деген каалоосу бар, мүмкүнчүлүгү бар айымга мүмкүнчүлүк берип жол бошотуңуз деп түшүндүрөбүз да. Себеби жанагыдай чектелүү гана сан болуп калат да, ошол жагыбыз бар. Бул жагы түшүнүктүү. Анан эми бул долбоор канчага чейин уланат? Анан негизи окутуулар бир күндө канча жолу болот? Айым эгер катышам деген канча убактысын буга коротуш керек? Анан канчага чейин созулуп, эмне иштер аткарылат экенин айтсаңыз, бизге бөлгөн убакыт соңуна чыгып келет, жыйынтыктайбыз. Негизи бул долбоорубуз биринчи фазабыз 4 жылдык. Бул экинчи жылы болуп атат. Муну менен дагы 2 жыл болот. Окуулар болсо баягы темасына жараша, мисалы үчүн санарип көндүмдү электрондук соода боюнча 2 күндүк тренингтер саат 10дон 4кө чейин болуп атат. 2 күн убактысын бөлөт. Бул тренингке бир айым бир эле жолу келет. Бир жолу 2 күн убактысын бөлөт. Жолугушуулар бир күндө бир 3-4 саат эле болот. Мындай азыр жана кыска мөөнөттөгү кесиптик, эми ал уже тандалып алган айымдар окуп атат. Алар баягы 2 ай окушту, 2 ай окушат, мисалы үчүн бухгалтерия боюнча. СММ курстун 3 жума окушту, кулинарияны 3 жума окуду, баягы багытына жараша өзүн. Бирок ал жакта баары катыша албайт, ошон үчүн тандалган айымдар убактысын бөлүп окуп атат. Биз бул жалпы тренингтерге болсо 1 күндүк, 2 күндүк убакыттары өтө мындай узак эмес. Ал эми онлайн форматтагы хоккейчи окутуп аткан окуубуз, ал үйдө отуруп алып эле өзүңүз каалаган убакытта YouTube'да берилген сабакка кошулуп окуп кете берсе болот. Ага адам мындай
көп атайын убакыт бөлүүнүн деле кереги жок да. Ошон үчүн менимче каалаган адам издеген табат деп коет. Өнүгүүнү каалаган адамга мүмкүнчүлүктөр абдан көп. Ошон үчүн баягы айтып кетет элек, эгер сиз көрсөтүлгөн конуштарда жашаган айымдардан болсоңуз, дайыма биздин ошо Шистарс KG деп коебуз, баракчабызга катталып алып, долбоор боюнча кененирээк маалымат алып, катышууга мүмкүнчүлүктөр дагы эле бар да. Ошон үчүн буюрса мына дагы 2 жыл болот деп атабыз. 2 жылда дагы жаңы катышуучуларды камтыйбыз. Конуштар деп атпайбызбы? Ошон үчүн конушта 210 эле айым жашабайт да. Ошон үчүн ошол 210 айым аркылуу дагы конуштун калган баягы жашоочуларына маалымат жеткирсек, мүмкүнчүлүктөрдү көргөзсөк, ошол эле жана окуп бизнес чакан бизнес ачып алган айымыбыз конушта жашаган дагы канча айымга жумуш ордун түзүп атат, маалымат берип атат. Ошон үчүн максатыбыз ошол да. Ошол айымдар аркылуу дагы баягы синергия болуп башка айымдарга маалымат жеткирсек деген максатыбыз. Чоң рахмат сизге убактыңызды бөлүп, биздин айымдар үчүн өтө пайдалуу долбоор жөнүндө эле айтып бербей, аларга пайдалуу кеңештерди да айтып бердиңиз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Эл Субул программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Бул жолу биз аракет жаңы конушунда жашаган жашоочулардын жашоосун жакшыртуу долбоору туурасында сүйлөштүк. Бүгүн биздин студияда меймандаш Шистарс айылдар арасындагы ишмердүүлүктү өнүктүрүү фонду коомдук бирикмесинин аткаруучу директору Махабат Жакеева болду. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү Жамааттык медианын Эл Собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.